Соңку күндөрү Кыргызстанда эттин баасы кескин кымбаттады. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Акчабарга билдирди. Мунун себебин малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрдү. Министр Тилек Токтогазиевдин айтымында, бүгүнкү күндө коңшу Өзбекстанга эле былтыркы жылга салыштырмалуу мал жандыктары 10 эсе көп сатылган. Айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздук боюнча бөлүмүнүн маалыматына ылайык 2020 жылдын 27 августуна чейин 25.925 баш кой эчки сыртка сатылган. Анткен менен бул өткөн жылга салыштырмалуу 5.000 башка аз. Кыргызстанга жылына 400.000 тонна эт керектелет, бирок 16.000 тонна гана эт өндүрүлөт. Демек, өлкө эт менен өзүн өзү камсыздай албайт. Ал арада сыртка мал чыгарууга бөгөт коюу боюнча чечим чыкканы белгилүү болду. Тиешелүү жарлык өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон тарта күчүнө кирээрин Айыл чарба тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев билдирди. Кыргызстандан малды сыртка чыгарууга бөгөт коюу боюнча жарлыкка кол коюлду. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Акчабарга билдирди. Биздеги маалымат боюнча азыр Өзбекстанга мурункуга салыштырмалуу 10 эсе көп мал өтүп жатат. Бирок сыртка мал чыгарууга бөгөт коюу боюнча жарлыкка азыр эле кол коюлду. Себеби ички рынокто мал менен камсыздай албай калуу коркунучу бар. Тиешелүү жарлык өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон тарта күчүнө кирет деп айтты Токтогазиев. Этке болгон талаптын Өзбекстан тараптан жогору болуп жатканынын себеби Өзбекстандын мал чарбасын колдоо боюнча эл аралык программа жүзөгө ашырылып жаткандыгында. Белгилей кетсек, этке болгон баанын саны кескин түрдө жогорулады. Булак Акчабар.